Барыбыз билебиз, өлкөбүздө бир топ курулуш компаниялары бар. Алардын катарында эң эле ийгиликтүү, эң эле сапаттууларынын катарын бул албетте KG Group курулуш компаниясы толуктайт. Жана бүгүн бизде конокто KG Group курулуш компаниясынын үй башчысы Бакыт Райымбаев жана сатуу бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Данияр кызы конокко келип калган чыгар. Кутман таңыңыздар менен. Кош келипсиздер. Кутман таң. KG Group'та эмне жаңылык? KG Group'та жаңылыктар көп. 9 майга кандай даярдыктар болуп атат KG Group'та? Учурдан пайдаланып биздин кыргыз элибизди 9 май жеңиш күнү менен кутлуктап кетмекчимин. Ар дайым ар бир үйдө ынтымак болсун, токчулук болсун. Биздин чоң аталарыбызга чоң рахмат ушул жеңишти алып келгенге, алып берип бизге келгенге. Чоң рахмат. Мен дагы кутман таңыңыздар менен Жылдыздын айткан сөздөрүнө кошулам. Барыңыздарды келе жаткан 9 май байрамыңыздар менен куттуктайм. Орозо кармандар орозосу кабыл болсун. Булайда болгон жакшылыктар эле кыргыз элине кыларбыз. Туура. Биз дагы сиздердин каалоо тилектериңиздерге кошулабыз. Негизинен эле билебиз, KG Group курулуш компаниясы бардык жарандарга колдон келишинче жардамын аябай берип келет. Акыркы жаңылыктар менен бөлүшө өтсөңүздөр анда. Акыркы жаңылыктарыбыз пока еще секрет. Жакшы жаңылыктарыбыз бар. Кийинки эфирлерге калтыралам, Ооба. Биздин башчыбыз, биздин президентибиз Ташов Имамедин Асамедович өзү айтып өтөт буюрса. Эң сонун. Негизинен эле билебиз, KG Group курулуш компаниясында бир топ кызматкерлер эмгектенет. Аларды дагы ар дайым биз чакырганга аракет кылабыз. Бүгүн мынакей сиздер келип отурдуңуздар. Өзүңүздөрдү кеңирээк тааныштырып өтсөңүздөр анда. Канча жылдан бери эмгектенесиздер? KG Group курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүндө мен эмгектенип келем. Уже 1,5 жыл болду. Батыр өтүп кетти. 1,5 жыл. 1,5 жыл болду. Батыр өтүп кетти. Аябай жакшы көргөн, өзүмдүн жүрөгүм каалаган, өзүмдүн көңүлүмө жаккан менин ишим десем болот. Эртең менен туруп, как говорится, от души туруп алып, жакшы жумушка барып, убакыт өткөзүп, үйгө баягы довольный болуп келип калам. Жүзүңүздө жылмайуу менен. Ооба. Менин мындай суроом бар да. Ушу KG Group'тан сиздердин иштөөчүлөрүңөр келгенде аябай макташат жумушту. Жакшы жумуш деп. Ичинде ушу компаниянын ичинде кандайдыр бир team building деп коет го, ошондойлорду өткөзүп, бири-бириңиздер менен жакшы сүрсөңөр керек, Ооба, албетте, албетте. Кыздар менен, балдар менен иштеген коллективибиз менен постоянно чогулуп, биздин президентибиз дагы атайын майрам болгон сайын баарыбызды чогултуп, күлүп чайнап отуруп, баягы биздин компаниябызда баягы менин кесиптештерим абдан ынтымактуу десем болот. Ынтымактуу, бири-бирибизге жардам берип, баягы ар кандай конкурстарды устраивать этип, жакшы нерселерди кылып турабыз. Бакыт байке, сиз домкомсуз, ошол домком кандай болуп калдыңыз? Мен KG Group'тун компаниянын дольщиги болом. Датка Ордодон үй алганбыз. Көчүп келгениме 1 жыл болуп калды. Июнда 1 жыл болот. Көчүп келгенде эле мени домком деп шайлап коюшкан эмес. Ага көп эле аракеттер болду. Мен жаңы көчүп келгенде биздин комплексте, Датка Ордо комплексинде 2 дом бар. Бирөө Курманжан Датка, бирөө Алмбек Датка. Курманжан Датка дому соц жилөө катары берилгенде, а жерде көбүнчө медиктер менен мугалимдер жашашат. То есть арзаныраак кылып компания жеңилдетүүлөр менен берилгенде, мен өзүм алган батирим Курманжан Датка үйүндө. Курманжан Датка үйүндө. Көчүп келгенде 2 дом кошулганда бир 10-15% эле эл жашачу. Анан жаңы көчүп келгендер бири-бирлерин тааныбай, ар ким өзүнчө кички группа кылып, ар кандай өзүнчө мамлекет болуп, ар ким өзүнүн көйгөйлөрүн өздөрү чечкенге аракет кылып жүрүшкөн да. Анан ошондон баштап эле өзүң үйүң болгондон кийин аракет кыласың да. Туура. Үйүңдү, короңду баары жакшы болсун деп. Анан баарын кошуп, түтүн кыдырып, квартираларын
данныйларын алып, общий бир группа түзүп, датка ордоо деген маселелердин баарын чечкенге аракет кылып жүрдүм. Ушул убакытка чейин ортодон өйдө ылдый болду, баары гладко болгон жок. Кыйынчылыктар болду. Бирок ар бир жумуштун да кыйынчылыктары болот, Ар бир жумуштун кыйынчылыгы болот. Жылдыз айта кетсеңиздер, азыркы сатылып жаткан батирлер жөнүндө сөз кылсаңыз. Азыркы учурда вот Сухой Батыра Южный магистральда Чыңгыз Айтматов ордобуздун 3-чү блогу котлован казылып, өйдө көтөрүлүп, жакшы иштер жүрүп атат. Активдүү ошол жакты сатып атабыз азыркы учурда. Биринчи, экинчи блогубуз 2020-жылы бүтөт. 1-2 бөлмөлүү буга чейин айтып кеттим эле, уже сатууга варианттар жок калды деп. Азыр 1-2 бар. Азыркы учурда баягы эртерээк ремонтко берилсин, эртерээк жашайлы деген кардарларга сунуштап кетет элем. Абдан жакшы вариант, өзүңүздөр билгендей, баягы эле район. Перспективный район. Бул райондо жакшы деген азыркы биздин алдыңкы строительный компанияларыбыз жакшы үйлөрдү салып атат. Анын ичинде биз дагы барбыз. Буюрса вот көбүнчөсү Сухой Батыра Южный магистральда 3-чү блогубуз активдүү сатылып атат азыркы учурда. Азыр баасы кичине арзаныраак, бир аз да көтөрүлгөн сайын убакыт өтүшү менен көтөрүлөт. Ошондуктан азыр биздин кардарларыбыз жетишип калса дейм. Азыркы таптан баштап сиздерге байланышка чыгып, сатып алууга болгон документин топтоп баштай берсе болот, Ооба. Мына урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер үчүн жакшы жаңылык болду окшойт. Себеби эгерде KG Group курулуш компаниясынан дал ушул Сухой Батыра жана Түштүк магистраль көчөлөрүнүн кесичинен үй алам десеңиз, тезинен сатуу бөлүмүнө кайрылып, керектүү документтер топтоп баштай берсеңиз болот. Жылдыз эже айтып өткөндөй эле, азыркы тапта баасы аз да болсо арзаныраак. Ооба. Негизинен эле үй башчы менен курулуш компаниянын алакасы кандай? Кандай ортодо жолугушуулар болуп турат? Мен менен, мисалы, үй башчы менен компаниянын ортосундагы мамилебиз абдан тыгыз. Биздин комплексте болгон көйгөйлөрдү ошо компания менен чечкенге аракет кылам. Ошол жерден бир кыстырма кылып койсом болот. Ушунча аракет, ушунча баарына жардам берип аткан биздин комплекстин координатору бар. Алардын ишин мактап кетиш керек. Адилет деген жигит. Прорабыбыз бар, Азамат Нурбек деген. То есть биякта комплекстин ичинде болгон проблемаларымды ошолор в первую очередь мындай тез арада чечкенге мага аракет кылып жардам беришет. Аларга чоң рахматыбызды билдиребиз комплекстин атынан. Жалпы ошол сиз айткан датка комплексиндеги эле чогулуп кандайдыр бир майрамдарды же жолугушууларды уюштуруп турасыздарбы? Буюрса, быйыл эл көбөйдү. Убакыт болгон сайын элдер көчүп келип атышат, ремонтторун кылып атышат. Быйыл 1-Нооруздан баштадык. Нооруздан элдерди колдон келишинче чогултуп, Ноорус майрамын өткөрдүк. Мал союп, жыт чыгарып дегендей. Ага чейин 8-Мартта биздин комплекстеги келин кыздарды куттуктадык. Анча-мынча болсо дагы 23-нде алар сиздерди куттуктаган үчүн болуш керек. Карыздан кутулабы деп. Албетте. Туура. Негизинен жылдыз айтып өтсөңүз, KG Group курулуш компаниясында бир топ адам эмгектенет. Себеп дегенде биз дайыма жарнамалап келгендей эле бир топ ордо комплекстер бар. Андыктан KG Group курулуш компаниясынын өзүндө кызмат кылган кызматкерлер KG Group'тан үй алабыз десе, кандайдыр бир деңгээлде жеңилдиктер барбы? Ооба. Биздин президентибиз Ташев Эмомедин Асамединович абдан жакшы условиялар түзүп берген. Баягы арзандатуу менен, жакшы баа менен тарткан жок бизди. Анан баягы заработный платабыздан эле бир какой-то бир процентин төлөп турабыз. Бизге определенный мындай срок койбойт да, богул учурда төлөп бүткүнүң депчи. Ооба, биздин сотрудниктерге ошол жагынан жакшы условия түзүп берген. Биздин президентибиз айтмакчы, өзүмдүн дагы менин сотрудниктерим бардыгын үйү болуш керек деген максат менен.
Азыр эми эфирди көрүп жаткан теле көрүүчүлөр түн эле KG группка барып мен жумушка KG группка жумушка кирсе, кирип. Жылдыз эже жумушунан качан бошотуп болду экен деп. Албетте тамаша, бирок бардык жарандардын үйү болсо деген каалоо тилек бар. Аны билебиз. KG групп курулуш компаниясынын президенти Иманбеден Ташев ар дайым айтып келет. Жеке эле бардыгын үйлүү кылганга аракет кылабыз. Себеп дегенде биздики азыркы заманбап техника менен заманбап стилде салынып атат. Буюрса биз да ойлойбуз алдыңкы күндөрдө жакшы жаңылык менен бизге келип, дагы да болсо жалпы калың журтка жардамын берет деген. Ал эми Бакыт Байкеден дагы бир сураныч. KG групп курулуш компаниясына болгон сиздин көз карашыңыз жана бааңыз. ошол KG групптун үйүндө жашап аткан адам катары. Сиз мынакей жандуу мисал болуп атасыз десек болот. Себеп дегенде көпчүлүк учурда биз жарнамалайбыз, маалымат беребиз. Ал эми сиз үй башчы катары дагы жашап аткан жашоочу катары дагы бааңызды берип өтсөңүз. Жакшы суроо экен. Жакшы суроо. Үй башчысы катары деп айтпайын, жашоочу катары, эл катары өзүмдүн жеке пикиримди билгизейин. Мен билгени Иманбеден Ташев биздин комплексте 5 квартира бар. Балдары мүмкүнчүлүгү чектелген балдары жашашат. Аларга мен билгени жакшы льготаларды берген. Айта кетсек, ипотеканы алар Жылдыз айтып кеткендей шаштырбай, мөөнөтүн узартып, алардын да жашоо шартын карап, бүт баарын караштырып бергенине көз карашым болгондо үйлөрдүн сапатын көрдүк. Сапатына ыраазыбыз. Любой эле салынып аткан комплекстер, мисалы, бир этаж, эки этаж үйлөр эмес. Майда чүйдө кемчиликтер бар. Аны эртерээк Чечип берет, атышат. өзүңүз айткандай. Биз только ыраазыбыз. Мен айткан сөздөрүмө жашоочулардын басымдуу бөлүгү макул болот. Мен мисалы ошо 1 жыл болуп калды жашап атканыма. Жашоочулардын бир 80-90% мен уже билем. Алардычы сүйлөшөм. Алардын оюн, мненияларын деле билем. Алар мен сөзүмө кошулат деп ойлойм. Туура. Сонун эртеңки майрамга карата жагымдуу куттуктоо сөздөрүңүздөр менен Эсибизди жыйынтыктап коелу. Жыйынтыктап коелу. Мен бир ыр сабын жаттадым эле. Аябай аракет кылып. Келиңиз. Мен жаттабай келбедим. Сиз коштоп туруңуз. Жеңиш келди жадыраган жазында, жеңиш келди улуу кыргыз калкында. Бул жеңишти жаратышкан аталарыбыз ар дайым тазим кылып өтөбүз. Негизи 9 май майрамын биздин чоң аталарыбыз, чоң энелерибиз алып келген. Ошол күн менен биз ар дайым, ар бир күнү, ар бир жыл сайын 9 май келатканда абдан жакшы майрамдайбыз. Бул күн биз үчүн абдан жакшы күн. Чоң рахмат биздин аталарыбызга. Тазим кылабыз. Рахмат. Сизден Бакыт мырза. Мен айта турган сөздүн баарын эле айтып салдым. Мен деле кааларым кыргыз элине биринчиден тынчтык болсун. Экинчиден чоң ата, чоң апаларыбызга ошо жеңишке эртеңки күн майрамына жеткирген аларга тазим кылабыз. Баарыңыздарды кыргыз элинин эртеңки майрамдарыңар менен куттуктайм. Болгон жакшылыктар, болгон тынччылык каалайм. Кыстырма кылып өзүмдүн комплексиндеги жашоочуларды да куттуктайм. Көрүп атат болуш керек азыр, э? Биздин комплекстин жашоочулары ынтымактуу. Андан эч сөз жок. Мен жалгыз бул эмеге жетмек эмесмин. Аяқта да бизде активисттер бар. Колдон буттан алып турган, жардам берген. Аларга чоң ыраазычылык.
Биз сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Эфирге келип Чоң рахмат. жаңылыктар менен, кызыктуу маалыматтар менен бөлүшүп бергениңиздерге биз билебиз, Кежи Груп курулуш компаниясынын келечеги алдыда. Келечек бүгүн курулуп атат дегендей. Рахмат келип бергениңиздерге, сиздердин да майдаңыңыздар менен Чоң рахмат. ар дайым ден соолукта болуңуздар. Рахмат. Биз эфирибизди уланта беребиз. Бүгүн биздин студияда конокто Курман Жанатка үйүнүн үй башчысы Бакыт Райымбаев жана сатуу бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Данияр кызы болду. Биз Биздин эфир улан өрөт, биз менен бирге болуңуз.